Искендер ага, сизди чарбадан келген, анан илгерки комсомолдук кызматтардан саясатка келген саясатчы катары эл таанып калды. Анан ошо комсомолдук мектеп жөнүндө бир айтсаңыз. Азыр бизде эң аксаган маселе кадр болуппайбы? Кадр тандоо маселеси. Илгери коммунисттер кандай койду эле? Сиз кандай тепкичтерден өттүңүз? Кимден баштадыңыз? Бригадтан баштадыңызбы? Же звенойдон баштадыңызбы? Çok yaxşı olur. Mundayda ilgeri Sovetler Soyuzu'nda biz halktan Sovetler Soyuzu'nun tarbiyasını alganbızda birinci klaska barganda ele, birinci klaska barıp okup anan oktyabriyat bolчу, anan pioner bolчу, anan komsomol bolчу эле. Anan ошол жерден şu mektepten bizge kadrlardı tandoo mektepten başladı Soyuz убагында. Men ойлойм бүгүн ошол биздин эң бир аксап атканыбыз ошо кадр тандоо болуп атат да. Ошо Советтер Союзунан калган ошо кадр тандоо системасын бүгүн биз калыптанып алып калганда биз бүгүнчөлүк мынчалык кыйналбайт элек кадр саясатында. Өзү билип атасыңар, мына кадрдын начардыгынан, кадрдын жакшы тарбияланбаганынан, кадрдын жакшы даярдалбагандыгынан бүгүнкү көп мүчүлчүктөр бүгүн биздин Кыргызстанда ушундай болуп атат. Эми өзүмө токтоло турган болсом, мен 8'i бүткөндөн кийин, 8'i бүтүп, окуу жайды бүткөндөн кийин Жалал Абаддагы зоовветеринар техникумда окуганмын. 8'de ошондо бул артыкчылык баракчасы деп койду эле, бул похвальный лист деп орусча айтканда. Ошол менен барып, ошону 8'i бүтүп, ошого татыктуу алып, анан техникумга бир экзамен менен окууга өткөнмүн. Техникумду дагы ошол артыкчылык диплом менен бүткөнмүн. Артыкчылык диплом менен бүтүп, анан мен окууга айыл чарба институтунда дагы бир экзамен тапшырып, 5 алып, анан кийин мен ошо айыл чарба институтун бүтүргөнмүн. Кайсы статистика боюнча? Зоотехник. Жана неме боюнча, Жалал Абаддагы техникум боюнча, ал жер аябай жана ызы чуулуу окуу жай болчу да. Ал жерде мушташып, жеңсең гана ошол жерде жашап кетчүсүң да. Физически дагы даярдык керек болчу да. Балдар аябай мушташып, зыбыты деп эле аты чыккан жер болчу. Жок, эми мындайда. Сиз ошол жагынан да бекем тура алдыңызбы? Жок, ал жерде мындайда бир эле нерсени айтыш керек. Зооветеринар техникумда көбүнчө эркектер окуучу эле, ошондуктан ал жерде жалаң баягы эркектер окугандыгы үчүн ошондой сезинчүлүү. Жок, мен андайга кабылганым жок. Мен өзүм биринчи курстан баштап бүткөнгө чейин спорт менен машыккам. Спорт менен машыгып, мен ошол өзүмдүн жашоом ошол техникум, спорт техникум. Кайсы түргө баштыңыз? Жеңил атлетика боюнча. Жеңил атлетика боюнча мен баягы союзного чейин, мына Украинага чейин барып, белдештерге катышып келдим. Кайсы түрү? Жеңил атлетика, чуркоо боюнча. Чуркоо. Канча марафончусузбу же? Марафончу элем мен, анан менин 42 километрге чуркагансыз. 42 километрге 195 метрге чуркачу элек. Бирок менин 2 километрге 1,5 километр. Дисциплина ошо болчу. Дисциплина ошондой эле. Ошодон анан орун алгансызбы Украинадан? Украинада бир 36 калганбыз, ошону бир 15-сүү келгем. Мындай бир жаңы машыгып, биринчи курста окуп, жаңы бир спортко бир өзүм баягы спортко эми көнүп атканда ошондой бир ийгиликке жетишкем. Зоотехник мисалы Айтматовдор, биздин азыр президент ошолор окуган атактуу окуу жайда окупсуз да? Ошол школадан өтүпсүз. Ошончо деле болот. Эми мен мындайда Айтматов менен азыркы президентибизге мен тең ала албаймын. Жок, эми ошол школада эми? Жок, ошол школада алардын дагы ошо биринчи кесиби зоотехник, анан кийин бири жазуучу болуп кетти, азыркы Сооронбай Машарипов президент болду. Андан кийинки өмүр жолуңузду да кыскача айтсаңыз. Техникумду бүткөндөн кийин мен ошол Карас районунда Калинин атында колхоз деп койчу эле, азыр аты өзгөрүлүп калды айыл өкмөттүн. Ошол жерде зоотехник племзапись деп коет. Ошодон баштап 1 жылдан кийин райондук айыл чарба башкармасына зоотехник болуп которулуп. Бир эле жылда? 1 жылда иштегенмин, анан бир ошо 22 жашта кетет, 22 жашта элем. 22 жашта элем, ошондо 21 жаш менен жумушка чыксам, колхозго. 22 жашымда ошол жерде районда бир Жубаглядов деген орус башкы зоотехник болчу эле. Ошол зоотехник
Анан мени көрүп, анан ошол жерге айыл чарба башкарманын жетекчисине айтып, ушундай бир жаш бала бар экен, ошону биз районго тартышыбыз керек деп, мен ошо райондук айыл чарба башкармалыгында зоотехник болуп жумушка орношконмун. Ал жерде бир 3 жылдан ашыгыраак иштеп, анан ошол биз отурган зданияда, баягы зданияда, ошол жерде экинчи этажында биз отуруп, биринчи этажында райондук комсомол комитети бар эле. Анан ошол жерде жүрүп, анан ал жерде ошо айтып бардым баягы. Мурун мектепте окуп жүргөндө активист болуп жүргөнбүз. Анан ошол айыл чарба башкармасында келгенде дагы баягы жаштарда комитет комсомол секретарь болуп ошол башкармада. Андан кийин мен ошо райондук комсомол комитетине сунушталып, анан райондук комсомол комитетинде уже 86-жылы мен ошол жерге которулганмын. Ал жерде мен арыз жазып, анан башка жумушка кирбейт эле. Ал жерде партиялык система бар эле. Ал жерде ушу сени өзү карап, тандап, сени бүтүн баягы жөндөмүңө карап туруп, анан ишке тартып алып кетет. Жок, мен дагы ошол Кара суунун ошол учурдагы лидерлерин билем. Турсунай Бакир уулу, Жылдыз Жолдошова, Камчы Өмүрзаков. Ошолор менен иштеп калыпсыз да, ошонун баардыгы жаман болбойт. Жок, мен Камчы Өмүрзаков менен, жок, Камчы эмес, агасы бар, ошо менен иштеп калдым. Жолдошолор менен иштеген жоксуз? Жолдошу менен да иштегеним жок. Бирок ошолор чыкты да ошол школадан. Алар бизден чоңураак, жаштары чоңураак эле, алар менен билбей калдым. Бирок мен ошол комсомол комитетинде иштеп, орг отдел деп койчу эле, уюштуруу бөлүмүнүн инструктурuna, обком комсомолдун уюштуруу бөлүмүнө инструктор болуп кетип отурдум. Аябай жакшы жери көрөт. Ал жерге барып, ал жерде инструктурлуктан, уюштуруу бөлүмүнүн инструктордуктан мен бөлүм башчысына чейин орг отделге чейин көтөрүлгөм. Анан өзүңүздөр билесиздер, союз таркап кетти. Ушул жерде дагы бир тактоо. Ошондо жана Вахапова менен иштешип калдыңыздар. Жок, анан эл ошону айтып жок, анан мындай деп атат да. Бул мен ошол баягы Канаматылык эжебиз менен. Союз таркагандан кийин, анан мен обком партиянын зданиясы болчу эле. Андан кийин обл акимият болуп калды. Анан ошол жерде биздин обком комсомол дагы ошол жерде жайгашылган эле. Андан кийин мына союз таркап, структуранын баары өзгөрүлүп, анан мен ошол жерде Мүлктү башкаруу фондусуна ошол Вахапованын колуна жумушка киргем. Анан бүгүн көп жерде айтып жүрүшөт, мени Вахапованын күйөө баласы деп. Ал Вахапованын күйөө баласы болгон эмесмин. Мен ошонун колунда иштегемин. Анын да школасы чоң болгон да. Ал кишинин дагы өтө школасы күчтүү болгон. Ал киши дагы күчтүү, биздин улуу инсандардан болгон. Ошол кишинин колунан тарбияны алып, анан бирок кийин ошол кишинин ордунда мен өзүм жетекчи болуп иштедим. Канча жылдан кийин? Мен ошо башкы специалисттен бөлүм башчы болдум. Анан орун басар болдум. Анан кийин жетекчи болуп иштедим. 12 жыл иштедим. Сиз анда бул жактан башкы специалисттен биздин баягы жетекчиликке чейин. Жанагы Равшан Жээнбеков ошолордун доорун бүт көрүпсүз да. Равшан Жээнбеков доорунда уже мен кеттим. Ага чейиндерди көрүпсүз да. 3 ай 4 ай иштештим окшойт. 1 жыл иштедимби? Андан кийин мен жумуштан ошондо сиз бул жактан кайсы жетекчилерди көрүп калдыңыз? Мен ошондо Нанаев менен иштеп калдым. Кемелбек. Шоңгул Муралиев менен иштеп калдык. Султан Октябрьевич Медеров менен иштедик. Раматылык премьер болгон министр Жумабек Ибраимов менен иштеп калдык. Алар менен кошо иштедик. Ошол дагы эсте. Жана Исанова эжелер биякта иштешчү ошондо. Исанова эжелер жана Исанова эжебиз как раз бизде ошо кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси. Сиз анда чоң мектептен өткөн турбайсызбы? Эсенкул Өмүралиев деген эмне деген чоң киши болчу туурабы? Анан чоң школадан, чоң мектептен өттүк десем мен эч жаңылышпайм турмушта. Эми баардыгы бирөөнү көрүп, ошондой болом дейт экенсиң, ошо аракет кылат экенсиң. Ушундай кылып эл башкарсам, ушундай кылып журт башкарсам, ушундай кылып жетекчи болсом деп ниет кылат экенсиң. Кудайга шүгүр, эми мен ошол өзүм ойлогон, тилеген максаттар менен бүгүнкү күнү өзүм жолум. Ошол сиз жана жогоруда айткан Ибраимов, Эсенкул Өмүралиев ушулар маркум болуп кетти. Ушулардын ичинен сизге кимиси көбүрөөк мындай эсиңизде калды? Кимисин устат деп эсептейсиз? Мен мындайда, мен устат деп Вахаповду айтат элем. Мамлекеттик мүлк фондунда иштегенде. Мен ошол кишини айтам. Анан экинчиден бул борбордук жетекчилер да.
Olbordu jeterlikçi har kimin özünün iştөө Usulu. urusulu var ele da. Al özünçe kıynele. İhsan Murayim özünçe kıynele. Cumabek İbrahim özünçe kıynele. Sultan Akkabiş Meder özünçe kıynele. Alar birbirine salıştırıp oldu. Joldaşova işlep kaldı. Yıldız Joldaşova da öyle. Jolda so işlegenim bilen. Andan keyinki eң kadamınız qanday? Ondan keyin bir 3,5 yıl o şehirde anti-monopoliya komiteti bolçulu, oşonu jetekledim. Andan keyin 96-yılı mamleketi kadr hizmeti tüzülüp, şu 2006 geçirip koymuşlar. 2006 tüzülüp, şu jaka düştük aymağı boyunca şu mına 6-cı sazıqqa deputat bolğonga çeyin 9 yıl oşo düştük region boyunca mamleket kadr hizmeti. Alı Qaraşıptar menен işleşip kalmışsınız al жерде. Alı Qaraşıp oşo malda gubernator эле. Oşto keyin Alı Qaraşıp mamleket kadr hizmetinin jetekçisi da bolup kaldı. Al kişi менен да işleşip kaldı. Siz büt жақсы немеде тепкиштер менен келатыпсыз. Qanday депутат болдunuz? Andan keyin oşo 2015-yılı SDBK partiyasına men deputat bolup şaylandım. Qarasu'nun eli qo'llab berdi da. Qarasu'nun eli Xudoga şükür, oşo malda men respublikada maqtanıp aytıp koysam dele bolaverет. Men 45 ming doğuş menен kelgenim. Deputat bolup kelgenim. Anan menin jumuşumdu, oşo el Qarasu rayonunda qanday jumuş kılındarымды men aytpasam el özü bilet, el özü baalaş gerek. El аны men aytıp oturgumda keldi. Mına mыйзамдар боюнча кайсы мыйзам? Men жаңы келгенде, жаш депутат болуп келгенде, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө законду кабыл алганга мен түздөн түз өзүмдүн салымымды коштум десе болот. Ошолордун авторлорунун биримен. Себеп мен акыркы айтпадым, 9 жылда ошо мамлекеттик кадр кызматында иштегенде көп мүчүлүштүктөрдү башкаруудан өткөрдүк. Себеп бул институтта да жаңы эле кадр кызматы. Анан ал 2004-жылы кабыл алынган закон өзгөрүүлөрдү көп пайда кылган. Мен келип эле ошо законду өзгөртүү боюнча мен автор болуп, ошо законду 2015-жылы эле, то есть 2016-жылы биз ошо законду кабыл алдырып, ошонун үстүнөн иштеп кабыл алган. Анан ал жерде бир эки өзгөчөлүк болду. Экинчи баягы декларация боюнча дагы ошол мамлекеттик кадр кызматынын законун алып, өзүнчө бир закон кабыл алганда да мен şöyle түздөн түз салымым болду. Манан калган көп закондорго баягы бул ушу жогорку кеңештин табигаты ушундай экен. Саактор болосун, ага шериктеш болосун, ошентип көп закондорду бүгүнкү күнү кабыл алганга мен өзүмдүн салымымды коштум. Анан 5 жыл бир комитеттин коргоо коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде 5 жыл орун басары болуп ошол жерде иштедим. То есть кошумча жүк аркылуу ошол милдетти аткардым. Siz mына базалык билимиңиз айыл чарба багытында экен. Мына биздин эң чоң маселебиз ушу айыл чарба, айрыкча асыл тукум мал чарбасы боюнча өзүңүз айтасыз да, жана уруктандыруу боюнча. Азыр эми ушу мал чарбасы, жалпы эле айыл чарбасы боюнча сиз кандай бир идеяларды, кандай демилгелерди сунуштап ишке ашырса дейт элеңиз? Аябак сабатпайбызбы? Эми туура айтасыңар, негизги базовый зачетник, бирок бай айтпадым, 83-жылы кирсем жумушка. 86-жылы мен профессияны өзгөрткөндөй болдум да, комсомолдук коомдук иштерге кеттим да. Анан кийин кошумча юридика институтун бүтүрдүм. Юриспруденция боюнча ошол специальность алып, эки жакта кетип, ошол бирок 3 жыл иштеп калдым. Бирок негизги мунун бардыгы бүгүн айтып коюшубуз керек. Биздин Кыргыз республикабызда, биздин мамлекетте негизги ошол жака да көп көңүл бурсак болот эле. Билген Кыргызга танкарын деп коет, ошол парода чыккан. Аны ошонун пародан чыгар үчүн канча эмгектер кеткен болот. Канча Ала Тоо парода биздин сыймык болчу да, Ала Тоо. Ошолордун биз бүгүн жоготуп алдык да. Анан бизде Жайыт кеңири, өзүңүздөр билесиз, али да кеч эмес, биз ошону колго алып, ошону бир айыл чарба багытында, кой багытындагы
bayağı sağ buy bagытындагы şu mal çarbaçılığını şöyle biz kolga alsak biz Xudoga şükür hem negizinde mына тоолор райондордо бүгүнкү күнү деле ошол менен алектенип атат. Просто өзүбүздүн породаларыбызды жоготуп анан төл берсе болду деген ой менен калып Жок, калдык да. неме болуп атат да. Жана масса бере албай атабыз да, көлөм бере албайчы. Айыл чарба өсүмдүк өстүрүүдө да көлөм бере албайбыз, мал чарбасында да көлөм бере албайбыз. Логистикалык центр курган менен ага да көлөм керек экен да. Мындай да. Сиз логистикалык центр курам деп атасыз Кара Биз Сууда. 70 жыл Союзда жүрдүк да. Союзда баардык программага кирип калган эле. Анда башыңды оорутпайт эле. Мына 30 жылда жаңы өзүнчө бир эгемендүү мамлекет болуп, өзүнчө түтүн булатканда оор күндөр. Бала төрөлүп эле анан баягы эрежеге бала төрөлүп анан аны ата-эне кыскасы айтканда ата-энебиз деле жок деп болуп өзүнчө эле төрөлүп калдык да. Анан баардык өзүбүздү өзүбүз аракет кылып